көлүбүз Саякбай сындуу алп манасчылардын мекени, акындардын, алтындардын мекени. Ысык көлгө суктанган киши көп болгон жана болот. Быйыл дүйнөдөгү саясий абалга байланыштуу бизге туристтердин чоң агымы келет деп күтүп жатабыз. Биз ага даяр болушубуз керек. Ысык көл элдери элдештирүүчү жер болот. Биринчисинен Кыргызстан жашыл өнүгүүнү, креативдүү экономиканы өнүктүрүүгө басым жасайт. Президент бул багытта 21 апрелде өз жарлыгын чыгарды. Көл биринчи экологиялык чөлкөм болот. Көлдүн экологиясын таза сактаганга болгон күчтү жумшайбыз. Кумтөрдү алдык. Эми анын экологияга зыянын азайтабыз. Бүгүн биз ушул сезондун ачылышын таза суу, таза аба, таза инсан, асман, көл деген ураан менен ачайлы. Бүгүндөн тартып 22 Ысык көл эл аралык туристтик көрмөзгө жарманкеси. Аны менен бирге 2022 жылкы жайкы туристтик сезонду ачык деп жарыялайт.